Ата, başım ауырады. Başım kanıp kете ауырады, ата. Ааламдын алпы Чыңгыз Айтматовго 90 жыл. Дал ушундай аталыштагы адабий иш-чара Касымалы Жантөшев атындагы музыкалык драма театрында өттү. Дүйнөлүк проблемаларды чыгармалары аркылуу айтып, ар бирине турмуштук сабактарды камтып, адамзатка көнөргүс мурас кылып калтырып кеткен жазуучунун чыгармалары окуучулардын ар тараптуу өнөрлөрүнүн ачылуусуна түрткү болгондой. Көйгөйлөрдүн талуу жерлерин таамай чагылдырган чыгармалардан шыктанган окуучулар өз өнөрлөрүн тартуулай кетишти. Алсак манас айтуу, көркөм окуу, обондуу ырлар эң көп суроо талапка ээ болгон чыгармалардан үзүндүлөр тартууланды. Эмесе сени менен коштошоюн бала. Коштошоюнда сенин сөзүңдү айтайын. Арыла, ак кеме, мен келдим. Иш-чарага өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акылбек Осмоналиев да катышып, жазуучунун чыгармаларынын өлбөс өчпөстүгүн баса белгилеп өттү. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары бул тарбиялык мааниси бере турган терең дүйнөлүк маанидеги чыгармалар деп эсептейбиз. Ошондуктан мен дагы бир жолу бул жерде бүгүнкү иш-чараны уюштурган, ушул башка жакта болуп жаткан иш-чараларга жараша үзөңгүлөш сиздер да өткөрүп жаткандыгына мен Мехмет мырза сизге, сиздин жамаатыңызга, бул жерде окуучуларыңызга баардыгыңызга ыраазычылык билдирем. Жакшылап өткөрөлү, Кудай буйрса, мен дагы бир жолу сиздерди чакырып кетем. Чыңгыз Айтматовдун ар бир чыгармасынын мааниси күчтүү. Окуңуздар. 90 жылдыкка карата жазуучунун чыгармалары боюнча сапат билим берүү мекемелеринин арасында республикалык сынак уюштурулган. Сынакта алдыңкы орундарды багындырган лицейдин окуучуларын сыйлоо аземида иш-чарада орун алды. Кыргызстан боюнча сапат лицейлеринин ичинде чыгармалары менен кылган иш-чаралары менен биринчи месени алып келди. Ошол иш-чараны биз ушул жерде Ысык-Көл облусуна, Ысык-Көл элине, ата-энелеримизге, бүт элге көрсөтүү максатында бу жакта уюштурдук. Окуучуларыбыз бүт эл көрдү. Келип катышып кеткен меймандарына баарына ыраазычылык билдиребиз. Өзгөчө Ысык-Көл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Акылбек мырзана ыраазычылык билдиребиз. Бул өңдүү жазуучунун чыгармачылыгын даңазда кылган иш-чаралар жыл башынан тартып башталып, 90 жылдыкты жыйынтыктоочу иштер өлкө боюнча орун алууда. Данагүл Алиева, Жоломан Дүйшөнбеков, Асылбек Касенов, Ысык-Көл жаңылыктары.